Кутмандуу кечиңиз менен ардактуу көрөрман, күндү кечинде ар бир үйгө майрам шаң тартуулаган Самшоо программасы кайрадан өз ишин баштайт. Бүгүн күнгө жума, демек алдыда бизди бир нече күндөн турган эс алуу күндөр күтүп турат. Андыктан дал ошол мүнөттөргө жакшы маанайда барыңыз деген Самшоо программасы бүгүн дагы сиздерди кызыктуу маек, жагымдуу ырлар жана эң негизгиси мыкты белектер менен кубандырууга даяр. Андыктан бизден эч кайда алыстабаңыздар. Кызматта болсо мен Айзада Кубанычбек кызы. Эми бул мүнөттөрдө биздин катарга Гүлназ Чыныбек кызы кошулсун. Кайда андан соң көрүшөбүз. Самшоо программасы сонун маанайда өз берүүсүн баштайт. Бизде болсо коногубуз бар. Жакында кыргыз элин өзүнүн жагымдуу ырлары менен, өзүнүн мыкты концерти менен сүйүнтөм деп келген кыргыз эстрадасынын ажарлуу, таланттуу айымы Гүлназ Чыныбек кызы бүгүн бизде конокто. Кош келдиңиз. Кош акылсын. Амандашып алсаңыз болот. Кутмандуу кечиңиздер менен жалпы көрүүчүлөр, жалпы кыргыз жырчылыгы барыңыздар менен ушундай кереметтүү кечте дагы бир жолу амандашып турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Кудай буйруса, алдыда Айзада айткандай сонун маанайда маек болот окшойт деп келдим. Негизи эле сөзүңүздөн, көзүңүздөн ушул келе жаткан концертти күтүп, толкунданып, даярдык көрүп атканыңыз баардыгы көрүнүп турат. Анан ушундан улам Гүлназ айым жалгыз келген жок. Менин колумда болсо билеттер бар, белектер бар. Эгерде сиз 8 ноябрь спорт ордосунда болот турчу, жолуксак кандай жакшы аталышындагы шоу концертке баргыңыз келсе, анда мен сизди ушул мүнөттөрдө биздин оюнга катышыңыз деп чакырам. Бизде болсо эки жолу бар. Жөнөкөй түшүндүрө турган болсом, биринчиси бизде эки жеңүүчүбүздү аныктайбыз. Биринчиси эгерде сиз Гүлназ айымдын ырларынан түз эфирге чыгып ырдап берсеңиз, мыкты ырдап берсеңиз, Гүлназ айым өзү тандайт. Биз сизди жеңүүчү кылууга даярбыз. Ал эми экинчиси ушул мүнөттөрдө жалпыңыздарды кулак түрө угуңуздар дейбиз. Дегенде азыр Гүлназ айым сиздерге 3 факт айтат өзү жөнүндө. Анын 2 жалган, бирөөсү болсо туура болот. Сиздин максат дал ошол туура жоопту табып, бизге түз байланышка чыгышыңыз керек. Келиңиз анда ушул мүнөттөрдө өзүңүз жөнүндө 3 факт айтып бериңиз. Көрүүчүлөрүбүзгө. Экөө жалган, бирөө чын болуш керек. Чындан баштайбы, жалганданбы? Чындан баштаңыз деп анда көрүүчүлөргө кошулуп коеюнчу. Алмаштырып коелу. Адаштырып. Баштаңыз энди. Биринчи факт, 11 классында область боюнча, суда сүзүү боюнча биринчи орунду жеңип алгам. Медалим бар. Экинчи факт болсо, чыгармачылыкка киришкениме толук 5 жылдын жүзү болду. Үчүнчү факт болсо, 5 жылдык музыкалык билимим бар, жогорку. Мынакей. Ардактуу көрөрмандар, дал ушундай 3 факт айтылды. Суда сүзүү боюнча чемпионмун дедиңиз, медалим бар дедиңиз. 5 жыл болду чыгармачылыкка аралашканыма, жана ошондой эле 5 жылдык жогорку билимим бар, музыкалык деген. Ушундай 3 факт жаңырды. Ал эми сиздин максатыңыз ушул үчөөнүн кайсынысы туура? Эгерде туп-туура жоопту таба турган болсоңуз, анда биз сизге 8 ноябрь болот турган концертке чакыруу билетин ыйгарууга даярбыз. Ал үчүн сиз 0312 39 20 64 39 21 83 номуруна түз байланышка чыксаңыз болот. Анан концертти өтөбүз. Бул концерт негизи эле көптөн күткөн концерт, толкунданган концерт. Бир учурда маанай түшүргөн да концерт болду. Айтор, келиңиз, даярдык кандай болуп атат? Ар кандай учурларга чын эле коштолду. Даярдык кайрадан күч алып аткан учуру. Баягы кандайдыр бир окуя болбосун, анын мындай пайдалуу жагын же жакшы жагын көргөнгө далалаттанып, ушул жылып кетпеди концерт белгилүү себептерге байланыштуу. Ушул жылып кеткен аралыкты туура жакка пайдаланалы деп даярдыкты ан сайын жакшырттык. Мынасы азыр болсо көрүүчүбүз бар экен, дароо эле кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло. Алло, саламатсызбы? Кош келдиңиз, тааныша алатыңыз? Атым Айсель. Айсель угатабыз, келиңиз. Сизде ошондо туура жооп барбы же ырдайбызбы? Туура жообу 5 жылдык музыкалык билимим бар дегени туура эмес. Сиздин максат туурасын табыш керек, туурасын айтасыз, а биз болсо жоопту эфирдин соңунда айтабыз. Туурасын айтышым керек же туура эмесин? Туурасын айтышыңыз керек. Туурасы болсо биринчиси. Ошондо кайсынысы? Медаль, Жок, экинчиси. Кайсы ошондо? 5 жыл болду. Чыгармачылыкка аралашканга дейсиз.
Чоң рахмат жооңузга. Атыңызды дагы бир рет айтып коюңуз. Асел. Айсел айым, сиз болсо жыйынтыкты эфирдин соңунда уксаңыз болот. Чоң рахмат айталы. Азыр болсо бизде кийинки дагы көрөрманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Алло. Түз байланыштасыз? Мен Жалал областынан чыгып атам, атым Камилкей. Куш келипсиз. Назиже кандайсыз? Жакшы, рахмат. Сизди көргөнүмө аябай кубанычтамын. Рахмат. Сиз жөнүндөгү Туурасы деп туруп алыстап кетти. Эч нерсе эмес, кайрадан байланышка чыксаңыз болот. 0312 39 20 64 39 21 83 номерлары бизде түз байланышта кызматта. Жана ошондой эле унутпаңыздар, бизде 2 белегибиз бар. 2 кишилик билеттен 2 бар. Демек, сиз эгерде Гүлназ айымдын ырын ырдайм десеңиз дагы биз сизди кучак жаят тосуп алууга даярбыз. Анан буюрса, кыргыз эли жалпыбыз бир нече күн эс алганы туурабыз. Анан 8 ноябрь деп сиз атайын ошол эс алуу күнгө туштадыңызбы концертти? Чын айтканда, концертти белгилегенден кийин анан жаңылыктардан көрүп калдым. Бул күндөр эс алуу күн болуп, ошо эс алуу күндөрдүн акыркысы 8 ноябрь болот экен. Ошого туш келип калган. Бул да болсо буйрук болгон болуш керек. Концерттин датасын белгилегенде мынтип жалпы эле командабыз менен отуруп, кеңешип, кандай кылайлы, бирине кылсак кандай болот, экисинде кылсак кандай болот деп Дворец спорт сарайындагы даталар менен акылдашып атып, анан ортодон негизи чыккан число болду да, дата болду. Айтор эң негизгиси ийгиликтүү экен да. Элдин баардыгы эс алып ал күнү кадимкидей концертти дагы эс алып отурушат экен. Анан концертке кайрыла турган болсок, буга чейин дагы болот деп, анан өлкөбүздөгү кырдаалдардан улам болбой калган эле. Анан андай билеттер, сатылган билеттерди кайтардыңыздарбы же ошондо билет алгандар азыр деле 8-inde ошол билеттер менен барабы? Аябай керектүү суроо болду. Чында ушул суроо менен кайрылгандар бар. Биринчиден эле учурдан пайдаланып, задачка уруксат берсең, эгерде ушул көрүп аткан көрүүчүлөрдүн арасында билет алгандар болсо, ыраазычылык билдирип кетким келип атат. Анткени кырдаалды туура түшүнүп, ошол учурда мен ойлогом мындай жылып кетти, бирок числосу так эмес жылып кетти да. Качандыр бир күнү болот деген мындай белгисиздиктен улам, аябай чалуулар болуп, билеттерди кайтарып, мындай башалама болуп кетет болуш керек деп өзүм ойлогон элем. Бирок туура түшүнүү менен мамиле кылышып, ал күнү бир 3 күн такыр чалуу болгон жок. Анан азыркы күнгө чейин дагы ошол эле билеттер менен келе бересиңер деп эскертип атабыз чалгандарга. Кудай буйруса, ошондо алынган билеттер менен 8 ноябрь концертке кире беришет. Андан сырткары билетти кайра кайтарам дегендер аз эле болду, бир 10 чакты киши болду окшойт. Негизи бир 2000ге чукул билет сатылган. Алар болсо жанагы атайын Россиядан келгендер бар экен эле. Ошолор кайра кайтуу мүнөтү болуп калып же башка атайын борборго келип, анан айылда жашагандар бар экен, айылга кайтып кетүүгө туура келген учурларда гана алмаштырылып берилип атат, же болсо кайтарылып берилет. Бир 10га жакын гана адам кайрылды. Андан сырткары 2000ге жакын билеттердин баардыгы ошо сатып алган боюнча кайтарылган жок да. Ошол аябай жүрөгүм жылып, ыраазы болдум. Демек эч кандай көйгөй болгон эмес экен да. Ооба. Эң жакшы коонуч айтабыз. Анан жогоруда сиз өзүңүз башта айткандай эле ар бир нерсенин жакшы жагын көрө билиш керек. Демек, ал учурда кырдаалдан улам 8-ине жылып калгандан да жакшы жери сиз дагы да болсо жакшыртканга, дагы да болсо даярдыкты күчтөндүргөнгө убактыңыз болду. Анан концертте кандай өзгөчөлүк менен тосуп аласыз? Ошондон айтыңызчы. Азыр эми картанын баарын ачып койсом, бирок анонс кылыңыз да, бир аз кызыктырыңыз да. Кудай буйруса, ошо өзүм кыялданып жүргөн стилдеги концертти түздүк окшойт деп үмүт кылып атам. Кудай буйруса, ошо концертке келгенден кийин дагы көрсөңүздөр болот. Эми азыр мисалы мындай стиль жагат болчу, ошондой сыяктуу кылдым десем, өтө чоң нерсени күтүп келип алышпасы. Мындай скромно эле келишсе, андан кийин бардык аракеттерибиздин баардыгын тартуулганга аракет кылабыз. Эң башкысы концерт дегенде эле, ырчылардын концерти дегенде сөзсүз түрдө жаңы чыгарма болуш керек деген үмүт болот. Ошол жагын айтып коеюн. Кудай буйруса, бир 6 жаңы чыгарманын бет ачары да ошол концертте болот. Анын ичинде
бардык тематикалар бар десем болот. Вау, Сүйүү бир жөнүндө болгондо дагы. дароо 6 жаңырыңыз экен. Кудай Анда буйруса. ал күндү чыдамсыздык менен күтөбүз. Ардактуу көрөрмандар, сиздерге дагы бир ирет эске салып өтөйүн. Эгерде жаңгана кошулсаңыз, билеттерди утуп алганга чамдаңыз. Бизде шарттар жөнөкөй болгон гана фактылар, 3 факттын арасынан туурасын табасыз, же болбосо Гүлназ Айымдын чыгармаларынын бирин аткарасыз. Ал эми бул мүнөттөрдө аяр ырдаганга даяр экен. Сени ойлоп аттуу мыкты музыкалык чыгармасы жаңырсын. Андан соң көрүшөбүз. Жан дүйнөгө жагымдуу ырларды 24 саат бою тартылган музыка телеканалында Сон Шоу программасы уланууда. Бизде болсо коногубуз Гүлназ Чыныбек кызы. Ал эми жаңгана кошулган көрөрмандарыбыз болсо, эскертип өтөйүн, бизде болсо ойнотулуп жаткан билеттерибиз бар. 8 ноябрь спорт ордосунда боло турчу концертке. Андыктан, эгерде сиз жеңүүчү болуп, ал күнү болушунча чер жазам десеңиз, анда түз байланышка чыкканга даяр болуңуздар. 0312 39 20 64 39 21 83 номерлары түз байланышта. Ал эми бизден тапшырмабыз жөнөкөй. Гүлназ Айымдын кайсы бир чыгармасын түз эфирде аткарасыз. Бир куплетин эле болгону, же болбосо бизде 3 факт бар. Дагы бир ирет айтып өтөлү. Ооба. Айтып 3 факт бар, арасынан бирөө гана туура. Фактылары Ооба. сууда сүзүп алтын медалдын ээси болгон, 5 жылдык жогорку билими бар музыкалык, жана ошондой эле чыгармачылыкка аралашканына 5 жыл болду. Кайсынысы туура дегишекти бизде көрөрманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Алло. Түз байланыштасыз, кош келдиңиз. Алло. Десек, эмнегедир алыстап кетти окшойт. Ардактуу көрөрмандар, сиздерге өтүнүч болсун, эфирге чыгаардын алдын телевизордон алысыраак туруп алыңыздар, Сүйлөштүкпү? Кийинки көрөрманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Алло. Саламатсыздарбы? Түз байланыштасыз, кош келдиңиз. Менин атым Элиза, мен Гүлназ Айымдын туруусуна жооп берип Аха. Туура жообу 5 жылдык билими бар деген. Билим. Аха. 5 жылдык музыкалык билими бар дейсиз, Музыкалык билими бар деген. Аха. Атыңызды дагы бир рет айтып коюңуз. Менин атым Элиза. Элиза. Элиза, чоң рахмат айталы сиздин жооңузга. Биздин жыйынтыкты сиз эфирдин соңунда көрсөңүз болот. Азыр болсо дагы бир көрөрманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Менин атым экинчи жолу. Дагы бир рет кайталап коюңузчу. Өзү жолунда экинчи фактор. Аха. Биринчи үчүнчү тура. Аха, рахмат. Ошондо экинчи факт туура дедиңиз, туурабы? Чоң рахмат айтабыз. Атыңызды дагы бир рет кайталап коюңуз. Чоң рахмат сизге. Жыйынтыкты сөзсүз түрдө эфирдин соңунда уга аласыздар, ардактуу көрөрмандар. Бизде 2 билет бар, 2 кишилик. Эгерде сиз экинчи билетке ээ болом десеңиз, же болбосо биринчиге ээ болом десеңиз, сөзсүз түрдө түз байланышка чыгыңыз, туура фактын табыңыз, же болбосо чыгармаларды аткарсаңыз болот. Чыгарма демекчи азыр кезек сизге дагы келген экен. Кайсы ырдайсыз? Мен кайрадан ошол элибизге сиңген концерттин аталышы болгон. Жолуксак кандай жакшы деген. Эмес, анда сизди мен кол чабуулардын үстүндө сахнанын төрүнө узатабыз. Ардактуу көрөрмандар, 8 ноябрь спорт ордосунда жолуксак кандай жакшы аталышында концертке даярданып жаткан Гүлназ Айым бүгүн Сон Шоу программасында бир гана сиздер үчүн жолукканына кубанычта болгон мыкты ырды жаңыртууга даяр. Андыктан бизге жакыныраак келиңиздер дейли. Сон Шоу программасы ар бир инсанга сонун маанай тартууланганга даяр. Сонун оюндары, сонун белектерибиз, сонун ырлар жана сонун маек бүгүнкү биздин эфирде. Ардактуу көрөрман, дагы да болсо биз сизди жеңүүчү кылууга даярбыз. Андыктан өзүңүздүн ырыңызды камдап туруңуз. Гүлназ Айым аткарган бир чыгарманы түз эфирге чыгарасыз дагы аткарып бересиз. Биз сизге билетти берүүгө даярбыз. Же болбосо башта эфирдин башында айтылган Гүлназ Айым тууралуу 3 фактынын туп турасын тапсаңыз, сиз жеңишке жетесиз. Телефон номерларды эске салып өтөйүн. 0312 39 20 64 39 21 83 номерлерине түз байланышка чыксаңыз болот. Биз сизди күтөбүз. Чыдамсыздык менен жеңишти дагы ыйгарууга даярбыз. Келиңиз, эми кайрадан сизге
кайталы концерт даярдыктар өзгөчөлүктөр жөнүндө кеп болду. Анан кимдер келет? Конокто кимдер бар? Коноктору боюнча сөз кыла турган болсок, Аларды айтпайм деп аласыз. Кудай буйруса, Гүлнур Сатылганова келет. Алтынай Нарбаева эжекебиз, Кенже Дишеева эжем. Конок болуп, жана мен кийим алмаштыра турган моменттер болот, бөлүктөн бөлүккө өтө турган моменттер болот. Кудай буйруса куттуктап келе турган конокторубуз ушул. Ал эми мен менен дуэт ырдай турган коноктор болсо, Жалаң мырзалар. Дуэт Дайыр Исмадияров агам, Данияр Ерматов, Тоскем. Анан кийин Добур менен дагы эң алгачкы дуэтибиз жазылган болчу. Аны бирок көпчүлүк билбейт, анткени ага клип тартылбай калган да. Ошол Добур келет. Анан да Сыймык агабыз да келип калышы мүмкүн, аны сүйлөшөбүз. Мына ошондой көптөгөн коноктордун коштоосунда болгон концертте сиз да өткөрүп жүрбөңүз. Азыр болсо бизде көрөрмандарыбыз бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, түз байланыштасыз? Ардактуу көрөрман, угуп жатабыз. Тааныша алатыңыз? Саламатсызбы? Атыңызды айтыңыз? Десек негедир алыстап кетти. Бизде дагы да болсо көрөрманыңыз бар экен. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Атыңызды айтыңызчы? Аяна, келиңиз, ырдайсызбы же жооп айтасызбы? Кайсы ырды? Жолуксак кандай жакшы. Анда келиңиз, Аяна, биз сизди кунт коюп угабыз. Жаркырап күлүп калган жайнаган көздөр менен жолуксак кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Баракелди, чоң рахмат айталы Аянага. Дагы көрөрманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Алло, түз байланыштасыз? Келиңиз, үнүңүздү катыраак чыгарыңыз. Биздин вариант вариант. 5 жылда медаль алган. 5 жылдык музыкалык билими бар дейсиз, Жогорку билим. Чоң рахмат айталы, атыңызды айтып коюңуз. Алло, десек негедир алыстап кетти окшойт, сиздин жооп. Аянадан кийинки башка. Жооңуз кабыл алынды. Эфирдин соңунда биз жеңүүчүнү аныктайбыз. Дагы да болсо, эгерде сиз чыгарма аткарам, ырдайм десеңиз, биз сизди кучак жая тосуп алууга даярбыз. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Гүлназ кызынан биринчи туура деп эсептейм. Ошондо биринчи факт болгондо сууда сүзүп медалдын ээси. Атыңызды айтып коюңуз. Атым Венера. Венера жекеси, чоң рахмат, сиздин жооп дагы кабыл алынды. Сиз эфирдин соңунда жыйынтыкты да күтсөңүздөр болот. Дагы да болсо көрөрманыбыз болсо биз түз байланышка кошобуз. Дароо эле жообуңузду же болбосо ырыңызды арнасаңыз болот. Саламатсызбы? Десек алыстап кетти окшойт. Анда келиңиз, азыр бул мүнөттөрдө сизге дагы оюнубуз бар. Шарты болсо эң жөнөкөй, дал ушул кагаздарда бир нече ырлардын аталыштары жазылган. Сизге кайсы ыр чыга турган болсо эле, дароо ошону ырдап кетишиңиз керек. Ортодогу ырды туура табышым керекпи же? Сөз жазылган болот, ошол сөзгө байланышкан ыр табышыңыз керек. Анан 5 секундтан ашык ойлонмой жок. Сүйлөдүкпү? Аракет кылайын. Баштадык, анда биринчи сөздөн баштасак. Алмасынсам колуңа, 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 албай аны койдум да. Баракелди, кийинкиси. Түн ортосу аба салкын ай жарык дегенби? Ай жарык. Анан Көпкө жүрдүк баг аралап айланып деген ыр болуш керек. деген ыр болчу, кийинкиси. Айбек. Айылыңа нана айбек. Ныныңызга чоң рахмат. Кийинкисичи. Тоолор, көрктү тоолорум, зоолор, бик зоолорум деген ыр. Андан соң Кара көз мени аябадың,
Öyle kutlup atасın. Деп туруп. Alo, alo canım albaysın. Nege men boşu baktımda çalbaysın. Hey, çalıp çalıp düş albadım bir topko. Men al кезде olturганмын TikTok'ta. Мына актуалдуу бар экен кийинки чыгарма. Одиночество, сволочь. Öyle aramda turgan окшойсуз. Я не чувствую сердце. Дейт го. Азыр сизге кошулуп экранын артында канча кызырда болду экен, же канча мырзарда болду экен. Кийинкиси. Моменты деген ырым жок экен го. Барбы? Сен таптыңбы? Жарандашпайсың. Кимдер бар эле биздин эле кыргыз шоу бизнесинен. Арсен жана Ралиян ырым эсиңиздеби? Ты понимаешь. Жок, эске албай атам. Макул анда кийинкисин дароо кийинкисине өтүп кетели. Тамчы, тамчы, тамчы шүдүрүм. Ушундай көл алында канча. Кийинкиси Hayat ay, takdir ay, kayсы pay, baxt yaşar fakat. Öyle жакшы көрчүңүз окшойт, Dın деген звук чыкты. Азыр кечелерим йогумли деп кетсеңиз таң калбайм. Hayat ay, ырдадым Hayat ay. Аха. Эмне кыргыз атасын кечке дебейсизби? О, тутамaz. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Gözlerin beni tutamaz. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Баракелде бул өзгөчө өндөн бирге рахмат айталы да кийинкисинде. Миллион, 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 миллион алых роз. Из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Твоя жизнь, на-на-на, превратит в цветы. Эң көп алган гүлүңүз канча эле? Миллион ала элек. Макул, андан биркиси. 101. Жакшы, кийинкиси. Wi-Fi'ing жоқ bu неге? Төлөн элек. Төлөсүң bu не? Болсо керек. Сиз жөн эле ырдап эмести урап дагы бердиңиз окшойт. Негизи киного бир нерсеге деле тартылуучудай болчусуз экенсиз. Ошо бышып калдым окшойт. Режиссерлер берип аткан болсо, Кулак кагышпаңыздар деп айтыңызсыз энди. Талантыңызга рахмат айталы. Анан бул так ушул андай актёрдук чеберчилик боюнча сөз болуп кетти. Анан Гүлназ эң эле бир муну турап берип койчу деген ар кимдин өзүнүн бир дайыма турап жүргөн персонажы болот го. Сизде дагы барбы? Биз тааныган адамдарданбы же так вообще эле каармандардан? Негизи эле каармандар болобу же биз тааныгандардан болобу? Жок, мен мындай тааныгандарды турганда пародист болуп калат го. Мен мындай драмаларды, ошо чыгарманын ичиндеги каармандардын образын жаратканды жактырам да. Каякта жүрөсүз, эмне кылып жүрөсүз? Ошондо кайсы чыгармадагы кайсы каарманды көрө алабыз азыр? Окуучу кезибизде Жалил Сыдыковдун Манастын уулу Семетей деген драмасында Кишимжан ролун аткарган элем. Жана Семетей таарынып жатып алат го. Сен атаң башка деп айткандачы. Манас айтпай жүрөт да. Ача салбай, Вылты жатат да, бир тамак ичпей ошол кезде Кишимжанын бир тууганы болуп эсептелет. Ошондо келип алакстайт дейт да. Ошол жерде айтып берейин. Ушул жерин азыр даярдан туруңуз, көрөрманыңызды кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, түз байланыштасыз, угуп жатабыз. Алло. Үнүңүздү катыраак чыгарып коесузбу? Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Атыңызды угалы? Атым Айгүл, Оштон чалып атам. Жол болсун Айгүл эжекеси. Ырдайсызбы?
десек эмнегедир алыстап кетти. Кайрадан түз байланышка чыксаңыз болот, ардактуу көрөрмандар. Дагы да болсо биз белекти берип жеңичи кылууга даярбыз. Андыктан көрөрмандарыбыз азыр даярданып телефонду колго алып түз байланышка чыккычакты. Ардактуу көрөрмандар, сиздер үчүн дегичекти көрөрманыбыз келип калыптыр. Саламатсызбы? Алло. Кош келипсиз. Рахмат. Атыңыз? Сымайда. Келиңиз ырдайсызбы же жооп айтасызбы? Неме гүлнәсилер айтайын деген. Аха, үнүңүздү катуураак чыгарыңыз да телевизордон бир аз алыс болуңуз, Аха. Кайсы ырды ырдайсыз? Адамды bağlaydı Бар болsun yaşlarımda Yaşlı salaydı Yaşlı salaydı Ardayım sonunda Sığmadı boşum Bırakılıyor Баракелди, чоң рахмат айталы. Сиз күтсөңүз болот, балким сиз эси болуп каласыз. Азыр болсо эч ким менен коштошпойт, эч кимге азыр жыйынтыкты айтпайбыз. Эртеңде бир нече мүнөттөр деген чогулгабыз. Азыр болсо анда көпкө күттүргөн интрига болгон учурдагы келди окшойт. Буга чейин ырдап эле сүйлөп берсе, Гүлназ айым бүгүн жада калса каармандардын дагы образын жаратууга даяр болгондо да манасын ул Семетейдеги Кишимжандын образы туурабы? Келиңиз анда. Могу жерде Семетей таарынып жатат деп элестеткиле. Семетей дейм, кантет эми? Бери карачы бери. Ары карап булт уйбай, айтчы эмне болгонун? Айтсаң, киме бизге таарындың? Мага таарынсаң жашырба, кай жериңден жаңылдың? Балача жаткан болобу? Көтөрчү башың жогору. Бир жумадан бери жатасың, баарынын алдың мазасын. Көтөрүп жүрүп чоңойткон, эжеңе сырың айтпасаң, көз жарып сен төрөгөн, энеңе сырың айтпасаң, анда өзүң бил. Семетей дейм, баары бир жаткырбайм. Мазаңды алып кыты кылайм. Кыты дейт да. Баракелди, сиз заманбап Кишимжансыз го. Азыр Байфойдун паролун өчүрүп коем. Жашоодо сизге таарынса ушинтип кыты кылайсызбы? Ар нерсе болот, жазып алам. Жолун табам. Жолун табасыз, сиз чоң рахмат, талантыңыз ташкындай берсин. Азыр болсо Бек Исраиловду катарыбызга кошуп алалы, сендик болуп калам. Андан соң Гүлназ айым менен кызыктуу маекти улантабыз. Эч кайда алыстабаңыз. Музыка телеканалында Сон шоу программасы дагы да болсо мыкты маанайда өз эфирин улайт. Бизде болсо конокто Гүлназ Чыныбек кызы. Эгерде сиз жаңы гана кошулсаңыз, биз сизди жеңичи кылып кубандырууга даярбыз. Шарттары болсо эң жөнөкөй, Гүлназ айымдын чыгармачысын аткарасыз, же болбосо Гүлназ айым тууралуу 3 фактын бир туурасын таба турган болсоңуз, сиз жеңишке жетесиз. Алар кандай эле эске салып өтөлү? 3 фактын биринчиси сууда сүзүү боюнча 11 классында орунду алгам, чемпион болуп медаль алгам. Экинчиси чындап эле алгансызбы? 5 жыл анан айтам. 5 жылдык музыкалык билимим бар. Үчүнчү факт болсо, чармачылыкка аралашканыма 5 жыл болду. Мына ушундай, эгерде сиз туура жоопту таап түз байланышка чыга турган болсоңуз, анда биз сизге 8-ноябрь спорт ордосунда болоторчу жолуксак кандай жакшы аталышындагы шоу-концертке 2 кишилик чакыруу билетин ыйгарууга даярбыз. Келиңиз концертке кайрадан кайрыла турган болсок, негизи эле көптөгөн эмгекти, көптөгөн убакытты, каражатты дагы талап кылынат. Андан сырткары дагы концерт берүү үчүн эмне кылыш керек? Дегеле сахнанын артындагы эмгек тууралуу айтып өтсөңүз. Сахнанын артында аябай чоң команда эмгектенип атат. Чынында буга чейин концерт берген ырчылардан угуп калат болчумун, мындай аябай түйшүктүү, эми өзүң жон териң менен сезген такыр башка экен да. Түйшүгү дагы ошончо экен. Анан түйшүктү тарткандын жыргалчылыгы дагы ошончо экен айтып кетсек болот экен да. Анткени жаңы эшиктер ачылат экен, жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат экен, репертуар көбөйөт экен, жаңы формалар, деги эле форма менен дагы өзүнчө чоң команда иштеп атат. Ар бир чармачылык жакта өзүнчө команда иштеп, номерлер боюнча, бий боюнча баардыгы кошулганда билинбей эле чын эле каражат дагы көп кетет экен. Анан энергияң дагы ушунчалык көп кетет экен да. Эми Кудай буйруса
ушул кеткен энергияларды биргеликте чогултабыз 8-ноябрь күнү. Болуңуз дебейсизби? Чогулбай калат деп. Кудай буйруса. Жакшы, анан ошол чоң командадан сырткары концертке даярдыкка ким көмөкчү болуп атат, ким демөөрчү болуп атат? Ошол туурасында да айтып өтсөңүз. Чынында мындай чоң концерттер демөөрчүсүз өткөрсөң бир аз кыйналып калат экенсиң, анткени жакшы эле бир жөнөкөй бир бөлмөлүү батирдин акчасы кетет экен деп коюнчу. Болжол менен канча дейли? Болжол менен. Анын 50 миңдиги бар. Жок, анчалык эмес. Анда кетирсең кете берет экен да. Мен эми мындай абалыма жараша бир орточо 35 миң. Жок, ага жетпейт. 30 миң. Азыр бүгүнкү күнгө чейинки кеткен эсептер болжол менен бир $15,000 түздү. Анын кандайдыр бир бөлүгүн биздин концерттен, менин концертимдин башкы демөөрчүсү Сулайман Групп деген курулуш компания көтөрүп берип атат. Буйруса, буга чейин да кызматташып келгенбиз. Анын калганын мындай бөлүп жарып, сүйлөшүп, кээ бирки кызматтар жеңилдик кылып берип атат дегендей ошондой кетип атат. Чыгып ошондой кетип атат. Буйруса. Ооба, бул дагы баягы чыгармачылыкка болгон, мисалы, вложение деп коет го, ошондой бул сөзсүз ар бир ырчынын кыялындагы күн экен да, концерт берүү деген. Ар бир ырчынын кыялында болот экен. Анан ошол кыялдын аткарылышынын учуру келет атат окшойт. Бирокчу мен ырдап баштагандан бери эле кыялданчумун, концерт берсем депчи. Анан убакыт сааты келмей сайын анан өзүң да мындай моралдык жактан даяр болушуң керек экен, ырларың көбүрөөк болуш керек экен. Мисалы 2-3 ыр менен эле концерт бере албайсың дегендей, чыкканда эми элдер угайын деп келгенден кийин көбүрөөк ырдаш керек. Анан бирок чыгынып эле баштабасаң, баягы чочулап, коркуп да жүрө берет экенсиң да. Мисалы мен качан берсем, 2020 берсемби деп да ойлонгом. Азыр 2022 келип калдык. 2 жыл болду экен. 2021 берсемби? Жанагындай пандемия болуп кетти, ушундай болуп, анан өзүң да даяр эмес болуп, ушинтип жүрүп, анан ушул учурга туш келген экен. Кудай буйруса, эми аманчылык, тынчтык болуп турса, жакшы деңгээлде өткөрүп алсак дагы чыгармачылыгым да бир тепкиче көтөрүлүп, андан ары дагы мүмкүнчүлүктөрүм ачылып, элди жакшы чыгармалар менен кубантып жүргөнгө жеткирсин деп ниет кылып атам. Айтканыңыз келсин. Анан чыгармалар, жаңы идеялар деп калдыңыз. Учурда сиздин репертуарыңызда канча чыгарма бар? Учурда мындай так саны мен өзүм эсимде жок. Ырлар эми баягы чыгармачылык ырлар. Анан кийин тойго арналып жазылган ырлар болуп бөлүнүп кетет экен да. Болжол менен. Жалпысынан болжол менен 20дан ашык ыр болуп калды. Буйруса. Ал эми ошол 20дан ашык ырдын кайсынысы калың элге Гүлназ Чыныбек кызынын атын даңазалап тааныткан? Эң алгачкы кадам таштагандагы ыр кайда болчу? Анда барам жок, мында барам жок деп атып. Андан кийинки ошондой масштабта болду, же андан өтүп кетти, эми эл тараза элсинчи, бирок менин оюм боюнча жолсак кандай жакшы, өтө калктын калың катмарына мындай кичинекейлерден баштап мени өзүм көзүм менен көрүп жүргөндөрүм, жакшылыктарга аралап жүрөм. Ошо чоң апалар дагы ырдап атканда кошулуп ырдайт, кичинекей кыздар дагы кошулуп ырдайт, тартып видео жиберишет. Ошо жолсак кандай жакшы болду окшойт. Учурдан пайдаланып, авторлоруна сөзсүз түрдө ыраазычылык айтып өтөйүн. Сөзүн Гүлбүбө Байболоева деген эжеке жазган, онун автору болсо Мамарасул Мамлянов агайыбыз. Терең ыраазычылык билдирем. Ушундай чыгарманы насип кылганына. Жакшы, кубанычтабыз. Анан сиз көптөн бери күткөн, азыр даярдык, толкундоо деп атасыз. Анан концерт бүткөндөн кийин тынчып эле каласыз да. Бирок анан сиздин кайсы бир интервьюңузда дагы концерт бүткөн соң концертти берип алсам эле эмне кылам дедиңиз эле, ошону бир эстетип коюңузчу. Аны эми ошол убакыт келсинчи, ал негизи теманы Бушук элеби? Күчүндөбү деп Күчүндөбү? Концерт жылгандай жылып кеткен жокпу? Жок, негизи ал мындай суроо болгон да ал интервьюда. Жеке жашооңуз туурасында эч эле айтпайсыз, качан турмушка чыгасыз деди эле. Эми азыр оюм бардыгы концерт болуп атат. Концертти берип алайын, анан кийин жеке жашоого мынтип үңүлүп карайм деген сыяктуу тема болгон да. Карайм эмессиз го дейм. Концертти берсем эле кетем дегенсиз да. Концерт бүткөндө эле сыртта машина турган болот деп коюм. Көйнөгүм дароо ак калмашат деп. Жок, ал анчалык күчүндүү убакыт убакыт эмес, эми бирок
Кудай буйруса жакынкы пландарда жаңы жылга чейинби же кийинби ошонусун айтып коюңуз. Аны айтып коюң, кийин. Анан да кийин концертке өтүп кетишти мүмкүн экен да. Ал жагын эми көрүп жатарбыз чогуу. Макул, анда мындай суроо, анда сиздин ошо жүрөгүңүздү багындырып, эртерээк концерт бергенге түрткү берип, эртерээк ошол турмуш жолуна аттанганга дем күч берген мырза кандай болду экен? Азыр чогуу чыксаң сырттан көрөсүң да коем. Атайын чыгайын анда. Сүрөттөп бере турган болсоңуз, сизге жаккан анын сапаттары? Буга чейин ушундай суроолор болгон. Жооп бербейчүмүн, бирок бүгүн жооп берем дейсиз, Жок, мындай да. Негизи эле адамдар дагы мындай мырза да болобу, айым да болобу. Негизи адамдар дагы эң биринчи баалаган сапатым жөнөкөйлүк менен адамгерчиликти эң жогорку баалайм. Анткени биз эми Кудайдын астында бардыгыбыз бирдей эле пенделербиз да. Мындай кандай байлык берсе дагы, кандай бийлик, кандай оомат берсе дагы, эгер алам деп койсо тез эле алып коет, берем десе тез эле берип коет. Ошон үчүн баарыбыз бирдей. Ошону сезе билген, кандай чоң ийгиликтерди багындырса дагы мындай жөп-жөнөкөй боюнча калган мырзалар, айымдар барго, ошолорду баалайм, ошол сапатты. Ошондо айландырып келип туруп, жездебиз. Жөнөкөй дегенди айтайын деп атасызбы? Биринчиден, экинчисичи? Анан спорт ден соолуктун мүлкү дегенде. Дене мүчөсү спорттук экен. Анан азыр айланбайсыңыз. Бардыгыбыз бул күндө спорт менен машыгышыбыз керек. Ооба. Туура тамактанып спорт менен машыксак өмүрүбүз узун болот да. Ар бирибиздин өзүбүзгө керектүү. Анан ошо Макул, үчүнчүсүн айтып коюңузчу. Эми үчүнчүсү негизи мырзаларга эле тийиштүү сапат бул мындай туруктуулук, эрктүүлүк, анан чечкиндүүлүк жакшы кооздойт да мырзалардычы. Чечкиндүү болуп концерттен кийин дегенинен улам, Чоң рахмат айтабы, чындыгында. Көрүп жаткан көрөрмандар бир гана сиздин чыгармаларыңызды албетте баалап сүйүп угат. Ошол эле учурда сиздин жашооңуз да кызыктар. Андыктан бизди көрүп жаткан миллиондогон көрөрмандарыбыз азыр мага окшоп кудуңдап сүйүнүп угуп атышса керек. Негизи жеке жашоону баягы чыгармачылыкка аралашканга чейин эми өзүң жеке жашооң айланаңдагы эле адамдарга тийиштүү болот. Анан кийин чыгармачылыкка аралашканда мен именно ыр аркылуу, чыгармачылык аркылуу аралашкан үчүн көпчүлүк интервьюларда өзүмдүн жеке жашоомдогу болуп аткан окуялар менен көп бөлүшө бербейм эл менен. Ошону туура деле көрөм да. Себеби эл менен чыгармачылык байланыштырып аткандан кийин чыгармачылык аркылуу сүйүнүчтөрүмдү айта берейин, анан жеке жашоомду концерттен катып кое берейин. Ырларым чыгармачылык деп калдыңыз, ошондо ырлар аркылуу айтсаңыз, кайда жолуксак кандай жакшы, демек жөн жеринен эмес экен да. Кайда деп издеп жүрүп, кайдан таптыңыз анда? Ай, ыңгайсыз кылат го бул кызыңарды коюп. Көрүүчүлөргө. Ошону бир айтыңыз да, анан биз жеңүүчүлөрдү аныктайлы. Кыргызстандан. Кыргызстандан эң негизгиси. Болсун анда сүйүңүздөр бекем болсун дейли дагы. Азыр биз ушул мүнөттөрдө жеңүүчүлөрдү аныктайлы. Келиңиз анда, сөз кезек сизде. Жеңүүчүлөр негизи эң алгачкы туура жооп бере эле. Эң алгачкы туура жоопту Асель деген айым тапкан. Алгач туура жоопту айтып өтүңүз өзүңүз. Туура жооп, мен негизи суда аябай жакшы эле сүзөм, өзүмө да жагат, бирок медаль жок. Ал туура эмес болчу. Экинчиси болсо 5 жылдык жогорку билимим бар, бирок музыкалык эмес. Бул дагы ката болчу, музыкалык билимим бар, 5 жылдык дедикпи. Ал эми үчүнчү жооп болсо чыгармачылыкка аттанганыма 5 жыл болду деген. Ушул туура жооп болчу. Баракелде, ошондо бизде Асель деген бикеш чыккан, Асель айым, биз сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ал эми кийинки билеттичи? Экинчи биздин тапшырма менин чыгармачылыгыма байланыштуу ырларын аткарып бериш керек болчу. Биринчи бизге биринчи эле ыр аткарган Аяна деген кичинекей кыз болду. Как раз биздин концертибиздин аты дагы
жолуксак кандай жакшы деп аталат. Ушу жолуксак кандай жакшынын сонун ырдап берген Аяна деген кызга берем. Анда биздин Асель жана Аянага кол чабууларды арнайы эле чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жеңишиңиздер кут болсун. 8 ноябрь боло турган жолуксак кандай жакшы аталышындагы шоу концертке 2 кишилик чакыруу билетке ээ болдуңуздар. Асель, Аяна, сиздер сөзсүз түрдө Жаш Гвардия бульвары эле 9 дарегине келип билектериңиздерди алып кетсеңиздер болот. Сиздерге ийгилик каалайлы. Анда Гүлназ айым сиздерди концерт күнү күлүп жайнап сонун ырлары менен тосуп алат. Анда сизге сөздү берели жыйынтыктоочу. Келиңиз. Чоң рахмат эфир үчүн. Алгачкы эле Кыргызстандагы эң масштабтуу телеканал, эң көрүүчүсү көп телеканалда конок болуп чакырып, ушундай мүмкүнчүлүк берип атканыңарга жалпы жамаатка терең ыраазычылык билдирем. Ошондой эле элибизде жерибизде тынччылык болсун, Кудай буйруса жакшы күндөрдө жолуксак кандай жакшы, концерт күнү жолуксак кандай жакшы дегендей. Билет алганга жетишпей калгандар болсо, спорт одосунун кассасында акыркы билеттер сатылып атат. Кудай буйруса саналуу күндөрдөн кийин сиздер менен сонун маанайда көрүшүүгө камданып даярданып жаткан учур. Элибизде тынччылык болсун, асманыбыз ачык болсун, эч качан кабагыбыз бүркөлбөсүн, жалаң жакшы күндөрдүн үстүндө жолуксак кандай жакшы. Анда сиз менен жолукканыңызга биз да кубанычтабыз. Боло турган концерт эң мыкты деңгээлде өтсүн, оюңуздагыдай болсун, концерт болсун, концерттин эртеси дагы болсун. Анан сон жаңылыкты уга алалы. Биз сиздер менен кайрадан эс алуу күндөрдөн кийин көрүшкөнчө коштошобуз. Кызмат болгон мен Айзада Кубанычбек кызы, жалпыңыздарга бейпил түн каалайм.